Алишердан деген активисттин келинчеги болом. Саат канчада? Бүгүн саат 9-тарда эртең менен үйгө келип, анан кийин мен ийним ачканда эшикчи. Үйдө обыск кылабыз деп эле келишиптир. Анан кийин мен өзүм үйдө болбогонмун да. Не было. Чыгып кеткен болчумун. Анан кийин келсем эле уже алып кетип калышыптыр. Анан кийин менин атам айтып берген оюнча булар деген баары үйдү карап чыгышыбыз керек деп эле папам деген киргизип жибериптир. Ошондо кимди карап ким баары көрүп калышты да жолдошумду. Анан кийин ошо эмелерди предъявлять этип эле кол койдуруп эле алып чыгып кетип калышыптыр. Үйдүн баарын обыск кылып, эмнеңер бар, баарын изилдеп, анан кийин даже кимдин сиңдимдин телефонун да алып кетейин деп атышыптыр. Туура эмес жатып калсачы, ошолорду алып кетебиз деп. Анан кийин папам урушкандан кийин эле алар деген тынчымдай чыгып кетип калышты да. Анан ошол бияка келип, жанагы Первомайский РОВДга алып кетишти да. Первомайский РОВДден деген допрос кылышты, 14 канча бир суроо беришти деп. Ошол кече собрание боюнча деп. Темперабад боюнча да полностью. Эмнеге чогулуп атасыңар, анан кийин ким акча төлөп берип атабы силерге деп эле ачык эле суроо беришет. Как будто өзү бирөө төлөп берип аткансычы. Siz özünle sürüştünüz mü? Üzerinde de. Жок. Өз деген ошо свидетель катары эле өтүп аткан да. Документ боюнча свидетель катары эле өтүп аткан. Анан кийин эле обвинение предъявили аялда. Обвинение деп эле эмен оформлять этип эле азыр жака ИВСК алып кетишти да. ИВСК биякта мера пресечения болуп эле Азыр 48 саатка гана болушу. Азыр деген адвокаттан еще много зависит, да. Же болбосо домашний арестти чыгара алабы, бирок чыгарышпайт болуш керек деп атабыз да. Анткени деген буларды биздин оюбуз боюнча деген ошол эле Кемпирабадтын классификациясы болот да. Балким ошол маалга чейин кармап туруш керекпи деген команда келгенде биз билбей атабыз. Анан 48 саатка задержали деп ошондой эме айтып атышат азыр. Пока задержали деп, пока до меры пресечения суда. Же под домашний арест чыгарат, же болбосо СИЗОго алып кетишет. Үйдөн тинтүү иштерин жүргүзгөндө эмнелерди алып кетишти, же нерсе табышты? Ошо бир сыйра эле карап келишиптир. Мындай деле тийишкен жок. Анткени деген папам не позволил. Мен өзүм атамчы көрбөйсүңөр, карабайсыңар деп эле эметкен жок да. Бирок алар деген бир сыйра баары көрүп, карап эметип келишиптир. Жактыктарды текшерип, телефондорду текшерип. Анан кийин айтып атпайм, бир телефон жатып калса ошолда кимдики бунуку болуш керек деп эле алып кетип калайын деп атышкан да. Ал болсо жапжаңа айфон да. Сиңдим элечи. Жөн эле салып коюшкан болуп билбейм. Жанагы эмне жыйын боюнча сөз болуп атат. Сиз да жаңы эле айттыңыз, анан ошол качан чогулушту эсиңиз барбы беле? Качан чогулушту билбейм. Бирок деген булардын Кемпирабад жөнүндө деп айтып атышат да. Мен азыр күйөөм айтты, бул Кемпирабад жөнүндө эмнеге чогулдуңар эле деп айтып аткан. Эмнеге чогулганын, каякта чогулганын мен өзүм билбейт элекмин, чынын айтсам. Балки мага деле атайын айткан эмес. Мен деген өзүм ишке алганда карап көп нерсени да укпайм да билбейм да, кээрде эметпей калам. Анан бул өзү айтып калды да, ушу Кемпирабад жөнүндө сурашты в основном депчи. Бирок деген документ боюнча жана 6 октябрда өткөн массовый беспорядкаларды организовать эткенсиң деп ошондой өткөрөт. Күйөөңүз эмне жумуш кылат, эмне? Өзү предприниматель простой эле. Жанагы рабочий эмелерди эле иштетет, строительдерди эле бригадир болуп. Ошол жакта эле.